Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Бишкек шаары боюнча 2020 жылдын 25 марттан 20 апрелге чейинки убакытта катталган кылмыштардын жана жоруктардын жалпы саны 1254 түзгөн. Анын ичинен 1139 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Комендантсанын убагында коюлган талаптарды башибей көчөдө жүргөн 91 адам кармалган. Анын ичинде 82 эркек, 9 аял жана 1 чет өлкөнүн жараны. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдын 28 беренесине ылайык 79 протокол түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 прим 1 беренесине ылайык 12 протокол түзүлгөн. 2020 жылдын 25 мартынан 20 апрелге чейин коменданттык саатты бузгандыгы үчүн жалпы кармалгандардын саны 2260. Анын ичинен эркектер 1961, аял 299. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдын 28 беренесинен ылайык бардыгы болуп 2135 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 прим 1 беренесине ылайык 149 протокол түзүлгөн. Ошондой эле 181 автоунаа штраф стоянкаларга коюлган. Урматтуу шаардыктар, дагы бир жолу сиздерди сабырдуулукка, чыдамкайлыкка чакырып кетет элем. Аз эле күн калды. Бул күндөр да өтөт. Баарыбыз ынтымактуу болуп, өзгөчө абалдын бардык талаптарын аткарып, карантиндин санитардык нормаларын сактап, жана ар бирибиз үйдө отурсак, биз бул коркунучтан Борбор шаарыбызды, бүтүндөй мамлекетибизди сактап алабыз.